Арбаңыздар, Тынчтык байке, Байыз байке. Мына кечке маал ушул Сейил дегенче ушул драма театрынын жанындагы ушул скверге отуруп калган экенсиздер. Мына жолугуп калдык. Анан баягы ушул убакыттан пайдаланып, кыргыз элинин санжырасын, тарыхын изилдеп жүргөн адам катары могул акыркы күндө жанагы аялдын атын баласына берүү же болбосо баягы элге кеңири тарагандай мачество боюнча эми кыргыздын улуттун уңгусун улап унутта калганын элге даңазалап жүргөн адам катары ушул боюнча жалпы коомчулукка өзгөчө жаштарга мындай түшүндүрмө катары айтып берсеңиз мен ошону баягы тартып алайын, коомчулукка жайылталы, билбегендер билсин, өздөрүнүн пикирин айтсын, анда кеп башын. Тынчтык байке, сизден баштасак. Кыргызда сөз бар эмеспи? Чыкпай турган көз эле чыгып кетти өз эле депчи. Негизи бул мачество дегениңер жосунсуз жорук. Биз еврей эмеспиз. Менин атына алганда. Кыргыз салтында дегеле мындай жок. Аялы күйөөсүн жаман көрүп, андан илгери кетип калса, атасынын атын алчу. Эч качан тиги энесинин атын алган эмес. Ошон үчүн айтарым, бул чаламулуу дин бузат дегендей бийликте отуруп алып, ушундай законду туура деп чыгарган акмактар ачуу менен айтып жатат. Булардын кыргызга кылган чыккынчылыгы. Эч качан мен муну түшүнбөйм, түшүнгүм да келбейт. Анткени бизде жет ата деп айтат. Жет ата деген эмне? Мунун мааниси өтө чоң. Бири-бирине кийин баягы тукум бузулбасын деген сөз эң маанилүү да биз үчүн. Анан келип алып эмес баягы алимент төлөбөйт, анан кетип калды. Мен өзүм атымды берейин деген акмакчылык. Эгерде биз канчалык катуу болсок ошолорго, ошол аял керек болсо талтактап көчөдө жүрбөй, көрүнгөндөн тууп жүрбөсө, бул кыргыздын салты менен абилдүү болсо, бул бизге ошончолук тартип болот. Анан мынтип эле эртең энесинин тиги жеңесинин деп атын бере берсек, биз бул законду бузган болобуз. Кыргыздын салтын жана бузган болобуз. Муну туура түшүнүш керек. Мен айтар элем, ооба кыйын учурлар болот. Ошол илгери кыргыз заманында эле болгон. Бирок ошондо энесинин атын берсе эмес, алар өзүнүн атасынын атын алышчу. Биз ошону азыраак кылалы десек, мына ушундай мачество дегенге каршы болушубуз керек. Аял, кыз ким менен сүйлөшүп, ким менен жүргөнүн жакшы билип, жакшы туюп алсын. Булар деген турмуш куруп жатат. Эки адам баш кошсо, үчүнчүсүнөн ортосунан үчүнчү адам пайда болот деп атат. Бул болсо атасынын атын таппай, энесинин атын берсек, баланын түбөлүккө баягы баркын дейбизби, бузуп атпайбызбы? Кийин кыргыз сурайт, балам кимдин баласысың депчи. Баланчанын баласын дейт. Эртең болсо сен ким баласысың? Алтынайдын баласымын десе кандай болот? Жамилянын баласымын деп. Бул туура эмес болуп калат го дейт. Анан келип алып ошол кыргыздын салтын баркын бузган ушинтип чечим чыгаргандары үчүн мен өтө катуу айтар элем. Жеке эле муну жумуштан албай жоопко тартыш керек. Ачык эле айтайын. Биз мунун баарын эле эмне болот экен? Эмне болот деген сөздөр пайда болуп калды биздечи. Эчтеке болбойт. Только кыргыздын салты менен жаша. Биз ошол маданиятыбыз, тилибиз, салтыбыз менен кыргызбыз. Биз ошону кармап жүрүшүбүз керек. Мен муну өтө катуу айтам. Мен ушунчалык капа болуп турам. Анткени балага балта чаап салды да, мынычы. Балага балта чаап салды. Эгер айтып атпайбы? Кээ бир жазгандар. Ой, тиги ырыс эне деп, аян тиги тотуя эне деп айтчу деп. Жок. Бир киши 4-5 аял алса, айтчу. Ой, сен Асанын баласың, кайсы катынынан деп айтчу. Анткени 4-5 аял бар да. Ошон үчүн сары катын, кары катын, тотуя, аян, ырыс деп атынан айтчу. Бул баягы балдарды ажырата билүү максат. Ажырата билүү да. Сен канча 4 аялы бар. Байбичеден, кичүү аялдан, оркончо аялдан. Муну эте баягы орчо айтканда баягы не значит баягы монтип аялы атын алып. Күрүчбек деп атпайбы? Кээ бир айтат. Күрүчбек. Күрүчбек деген саякта бул аялдын аты эмес, ал атасынын аты болсо керек. Күрүчбек деген. Күрүчбек эненин балдары дейт. Өз аты Сейдана белем? Зейнеп болчу да. Анан ошолор деле макалы келтирип атышпайбы? Жок дегенде санжыраны тактап билип койсоң, ал Күрүчбек деген эркектин аты. Жана бугудан Желдеңдин чоң манабы Күрүчбектин кызы да. Күрүчбектин кызы да, ошон үчүн Күрүчбек эне деп аталган. Ал эне эмес.
Мына жерде айтып атат, көп айтышат. Ойда бул көне деп айтып атпайбыз. Бул өтө жаңылыштык. Багы жок, баары. Бул жерде илгерки санчарада мындай айтылчу. Бул жанагы Аккеме деп ким чыгарып калбадыбы? Айтмады. Ошондон эле Аккеме силе мүйүздене деген сөз көбүрөөк айтылып калды. Бул көне деп айтылып калды. Чындыгында бул Сарыбагычтын Орозбакты, Дөөлөсбакты деген баласы болгон. Бул илгерки кишилер. Аны Орозбакта жана Арык мырза, Токоч мырза, Кул Асан мырза, Кара мырза деп атпайбы? Ошол Орозбактынын малына 12 кайры бугу деп чыгып кеткен топтоп, мал менен чогултуп чыгып кеткен. Анан кийин көрүнгөн кишиге айтчыкан жана бугусу бар Орозбактын. Ошонукуна баргыла, ошол ыйыктуу иш экен. Бугу кирет, 12 айры бугу кирет деп айткан да малына. Көрүнгөн кишиге ошол 12 айры бугу малы менен отто аны кайра чыгып кеткен. Оюм менен бир 87-88 жылдары улуу каза болуп калыптыр. Ошондо айткан 2 жолу айтышты мага. Ошондон кийин айтып калды. Силер эле тиги Чыңгыз Айтматтын эмесин айтып алып эле бугуне деп айтасыңар. Антек жактан Марал деп айтасыңар. Баш ошондой деп айтып калган. Бул жерде көп талаш экен да. Мүйүздене деп айтылат да. Мүйүздене деп айтылат да. Негизи биз туура эмес айтып алып ошого ээ деп жүрүп атпайбызбы? Негизи кыргыздар кыргыз болуу үчүн жанагыдай биз өз атабызды айтып жүрүшүбүз керек. Ушунчалык кыйын болуп атса, кыз атасын алсын. Өз атасынын атын койсун балага. Биз отчествонун жаранда кереги жок, илгери Курманкул уулу Асан деп эле койчу, мисалы үчүн атын айтчыбайбыз. Биякта эртең сөз болот да, Алтынай уулу депчи. Туурабы? Аялдын аты, ошентип биз генофонд бузулат. Биз мындайга такыр жол беришибиз керек. Жол бербешибиз керек. Канчалык кыйын болсо да. Бул биз кыздарга айтары, ойланайындар. Мындай бир аз кандай десем, эне болуп аткандан кийин бир аз көп ойлонуп иш кылсаңар. Көрүнгөндөн бала күтө берсең, эртең да бирөөгө төрөйсүң, анын атын коесуңар эртең. Аганда башка ат коесуңар. Атасына эмесин аласыңар. Туура эмес болуп калат. Ойлонуп иш кылып, ойлонуп турмушка чыгып, туура жүрсөңөр. Мына көрүп атабыз. Түндөн баштап таң атка 5те мас болуп тарап атса, ошондон кайсы бала төрөлөт? Кайсы ата деп аталат? Өздөрү мас жүрүшчү, мисалы үчүн. Биз карабайбыз, ата-энеде көз салып коюш керек ушундайга. Түн ичинде милиция менен кармашып кечээ чыксамчы. Таксини талашып кармашып атсаң, милиция чакырды. Кийинген кыздар. Өткөндө барсам, бирөө ос токтотуп алып, мен кетишим керек. Велосипедин талашып атат. Подушкасы tuttu da, дай бул эмес тие бериши. Мен кетем дейт. Такси жокко. Күлөсүң да, бул кайдан чыкканы мен? Кыз кезинде баары жакшы деп айтат го кыргыздар. Жакшы болбойбуз. Тартип керек бизге. Ушинтип эле тартип бузуп атса эле ар кайсысын закон чыгарып берген болбойт. Биз канчалык катуу болсок дагы. Баягы ошончолук жакшы болот. Илгеркидей. Эмне илгери эмне ажырашкан болбопту. Болгон. Ошолор сартка жараша акылдуураак иш кылышкан. Эртең бизден башка дагы салт колдоп чыгабыз. Болбойт мындай. Мен айтарым ушул. Бирөөгө жаман айткым келбейт. Ылайым эле баягы биз балдарыбыз да жакшы болсун деп. Ушу акылдуу насаат айтып жүрөбүз. Мачество деген болбойт жок. Кыргызда башканы коюп Манасты айтып дейт. Мына Манас деген чоң дастан, эпос, чоң жомоктоп койсок болот. Дүйнөдө мындай буга теңдеши жок. Тең келе турган эч бир чыгарма, эпос жок да. Тиги Жакыптын уулу Эр Манас, Кам Манастан бери келе атат. Ошондо Манаста деле айтып атпайбы? Манастын уулу Семетей башында кийген тебетей депчи. Анан айтып атпайбы ошол жерден? Атаңдын көрү дүнүйө арбы деменип күнүгө тим жүргөн жанды тим койбой тим эле тийдиң жиниме депчи. Азыр ошол коомчулуктун ачуусу келип аткан убактысы. Ошол жерден да айтат, тепе аңырайып көрүнгөн түппейжиндин кайкысы капырдан эмес, мусулман эмес, капырдан чыгып калганын ырысыңдын тайкысы деп. Кыргызда айтат, ар бир адам, ар бир инсан өз ордун билиш керек. Тайтуудан такпа чыкпайт дейт. Бул батыштын илген саясаты менен гендердик тең укуктуулук деп азыр башыбызга жоолук салбайбыз, оромол оролбойбуз, келин болбойбуз, төрөбөйбүз деп атат. Анан төрөбөсө, эркек менен эркек үйлөнсө, аял менен аял үйлөнсө, бул коомдун бузулушу, жалпы адамзаттын бузулушу деген бар. Мисалы ошол эле башка өлкөлөрдө деле энесинин атынан айтпай, атасынын атынан айтат.
Кыргызда бул азыр биздин санжырабыз менен тарыхыбызга түп тамырына балта чабуу деп эсептейм да. Бул менин жеке оюм. Көп адамдар деле кошулат болуш керек. Анан ошол жанагы сен суроо берген Алтын Капалова деген мына бул батыштын саясатын колдоп жүрөт. Себептен бул эркек менен эркек бир жыныстуу нике, аял менен аял бир жыныстуу нике деген бул көп жерде азыр көп акча жумшарылып, бул адамзаттын санын азайтуу, адамзаттын генофонуна мындай түзүлө чабуул жасоо деген бир чоң саясат жүрүп атат да. Балким ошол көп жерден каржыланса керек. Мына бул канча жыл, 2-3 жыл болуп калдыбы? Ошол тарых музейинде же мына бул кайсы бир музейде өтпөдүбү? Бир жылаңач аялдардын немеси. 5-6 жыл болуп кетти. 5-6 жыл болуп калды. Ошонун түз ошолорду алып келген ушул аялды угуп жүрөбүз. Уюштуруучулардын бири. Уюштуруучулардын бири деп айтылат. Эми 3 балам бар деп атат. Анан ошондо эмне анда Капалова, тиги Данияр, анда Алтынбековна болуш керек да. Эгер орусча болсочу. Ова деген. Ова дегендей. Анан Кыргызда негизи деле мусулман өлкөлөрүндө Кыргыз байыртадан бул 624 жылы исламды кабыл алышкан эли. Азан айтканда да атасынын атын айтып чакырат. Жаназа койгондо дагычы, жаназада атасынын атын айтат. Кабырда дагы сурак болгондо атасын айтат. Кудай таалам да суракка бизди чакырганда деп айтылат. Алымдар айтылат, чоң хадистерде айтылат. Атасынын атын айтып чакырат. Эч качан энесинин атын айтып чыгарбайт. Багыл Кыргыз деген ошо байыртадан жана жыйтата деген бир түшүнүк бар болчу да. Жыйтата өтмөйүн кыз алыш керек. Муну медицина илимде да тастап чыкты. Себептен де жыйтата өтүш үчүн 210 жыл керек. 30 жылда муундардын ортосун эсептегенде. Ошол жыйтата өткөндөн кийин тукум куучулук көп оорулар калбаган эткенде кан тазарып тукум тазаланат экен да. Ошону билип байыртадан кыргыздар теги кимкен, тегинде жин оору жок экен, тегинде ушундай жок экен, теги жакшы экен деп кыргыз өзү эле теги атам замандан бери тектүү эл болгон. Молдосаур Дамбулда деген алым өткөн тарихатчы. Ушунун дагы бир маселесинде бар. Тажик чоң алымдан окуп калдым дейт. Ошондо айтат дейт. Биздин алабыз ичибизде силер андай арам эмессиңер, кыргыз эли таза эл, Олиянын тукумусуңар дейт. Анан бир жарым жыл, бир жыл өткөндөн кийин ошо Раматылык Молдосаур былтыр кайтыш болуп кетти. Анан айтат, ошо жарым жыл, бир жыл өткөндөн кийин ошол устастан сурадым дейт. Эмне үчүн анттың десе, кыргыз эл Угускандан тараган, Угускан бул туулганда тубаса Олия болуп туулган. Силер Олия элдин, тектүү элдин тукумусуңар деп. Ошон үчүн кыргыз азыр мисалы соода кылып, кыргыз бизнес кылып, кыргыз бардыгын көзү менен көрөт. Кыргыздын акылы көзүндө деп биздин ата-бабаларыбыз бекер айткан эмес. Кыргыз таза жүргөн, таза эл болгон. Мына Кыргызда дагы ушундай сөз бар. Бузулган элге пайгамбар түшөт, кор болгон элге баатыр түшөт. Биздин баатыр аталарыбыз көп болгон. Ой, башканы коюп Манаста айтпайт. Манаста биздин салт санаабыз, үрп адатыбыз баары бар. Ошол жерде айтат. Жакыптын уулу Манас, Манастын уулу Семетей, Семетейдин уулу Сейтек деп. Анда эмне Каныкейдин уулу Сейтек, Семетейди айтабызбы? Бул ойго келбеген, акылга сыйбаган нерсе да. Негизи турмушта бар эми. Багы тагдыр ар кандай тагдырдын тамашасы болуп, кээ бирлер ажырашып кетет. Ажырашып кетсе деле ошонун баккан тайлары ошол өздөрүнүн фамилияларын берчи, бирок атасынын атын берип койчу да. Бирок аны эч кимге жарыя кылчу эмес. Эгер такыр атасынын атын бергиси келбесе, ошол тай атасынын анан дагы бир тайкелеринин атын алып жүрчү же ушундай элечи. Эгер баягы себепчи болуп баккан киши болуп калса. Баккан киши багы бала тапкандык эмес, баккандык дейт. Анан негизи бирок муну жарыя кылчу эмес. Дагы бир нерсе, биз азыр өзүбүздөн кайтып кеткен кезде, кайтып бараткан кезде, аламдашуу, глобалдашуу деп интернет желилери биздин мына келаткан келечек муунду кандай бузуп атат, түшүнгөн жокпуз. Себептен биз балдарга укса да укпаса айтып жүрүшүбүз керек дайымачы. Кыргыз деген эч качан кары картаңан тыштаган эмес. Социалдык аябай бекем бизде ушундай
система болчу да. Биздин ошол жазылбаган мыйзамдар боюнча кыргыз карыларын тышкачы эмес, жетим жесирлерин тышкачы эмес. Эгер бир аял жесир кылса, ошонун баягы нике жолун таап, же кайнысына, же кайнагасына, же бир ата өткөн кайнелерине тукумду кетирбей, ошол балдар жетим болот, биздин тукум деп туруп алып калып, ошол балдарды жакшырап, асырап, кийинтип, ишинтип, бардык жагынан камсыз кылып турган. Эгер ошол камсыз кылбаса, жанагындай топ жыйындарда ошол жерге эл жакшылары, бийлер, байлар, манаптар бара алган эмес. Сенин жесириң тентип жүрөт, сенин жетимиң тигинтип аш жалаңаш жүрөт, сенин кар-картаң кор болуп калды. Деп ошондой болгон. Тынчтык байке, мына сиз эми баягы Кабар улуттук агенттигинде мен билгенден эле бир 10 жылдан ар жак бер жагында ошо кыргыздын улуттук тарыхын, каада салтын даңазалап, ушул кийинки муундарга дагы баягы табирик мурас болуп калсын деп аябай мындай түйшүктөнүп эмгектенип жүрөсүз да. Анан ушул акыркы убакта ушу кыргыз казактын санжырасын баягы сизден өтүп айткан адамдын азырынча жолуктура элекпиз. Анан ушул санжыра жагын өзгөчө жаштарга мындай тереңирээк айтып берсеңиз. Деги эле кыргызда ушул аял киши менен эркек кишинин оорду эки башка болгон да. Акыркы убакта такыр эле мындай аралашып кеткендей болду. Көп учурда аялдарды эркектерден бийик коюп атышат, же тескерисинче. Ушуну мурунку баягы тарыхка кайрылып айтсак кандай болгон эми мисалы? Эми жалпысынан мындай да. Биринчиден мен Кабарда иштеп атканыма эми 7 жыл болду. Кыргызды кыргыз кылып турган анын маданияты, тили, ката салты деп алып жүрчү эле, мени да токтотуп койду. Бул санжыра айтууга болбойт, азыр актуалдуу эмес деп мени токтотуп коюшту да, сөзүн ачык. Биздин жамаат, мен түшүнгөнүмдө ошондо санжыра программасы мындан ары чыкпайбы? Мындан ары чыкпайт. Демек муну мамлекет колдоп атат деп түшүнсөк болот. Сөзүн ачыгы да мындайча айтканда. Болбойт деп койду да. Мен ушуну эле түшүнүп атпайм. Мына эмне башталып атат? Мачество, отчество деп кеттик. Мисалы үчүнчү. Биз эмнеге муну күйөбүз? Илгери байкасаң, бир жолу кыдырсаң, мисалы үчүн Асанкул, Темирбек деп турат, отчество аты жок. Неге деп сурайсың? Эмне эмес? Муну өлгөндө кимдин баласы экен, так жазышыбыз керек дейт. Жок болуп атпайбы? Анан торамыз жазган болбойт дейт. Атын эле жазып койдук дейт. Кедем жачымы Темиркул Үмүталиев да. Темиркул эле деп турат го. Мисалы үчүн, деп айтат, эми Темиркул деген баягы эл сыймыгы жазып койду дейт. Кээ бир айтат, башкача айтат да. Кыргызда атасы так болбосо, молда атын айтчу эмес. Ошон үчүн мезгилде Асанкул деп эле жазылып коет да. Кээ бир жерде анткени Кудайга эме болбойн деп атат да молда да. Атасын билбегенден кийин жазбайм деп, айтпайм деп атын эле айтып аткан ошол да. Мен кыдырып көрдүм. Экинчи, аял затын кыргыз эли иликтен баштап катуу сыйлаган. Эгер бир аксакалдан сурайт, аксакал ден соолугуңуз кандай? Деп атпайбы? Ал айтат, ден соолугумду сурайсыңбы? Карыганда катын жок, келин менен кызың жок, эңкейгенде элиң жок, тизең менен белиң жок, мунун баары болсо жок, кайдан болот деним сол дейт. Демек ошол кезекте деле кемпир жөн отурчу, чал жөн отурчу деп айтчу, бирок элге чыгарчу эмес да. Азыр болсо биз азыр ата-эне керек жок деп тиги дом пристарый карлап үйүнө жыйнап салып атпайбы? Ата-эненин баркын жоготуп атабыз. Бир эми акырында буганда эмне болот экен деп отуруп, аягында мачествого келдик да. Ай, илгери кыргызда белгилишип атып, аялга жеткенде айтчу, чакырчы менин баласын деп, сен акмаксыңбы? Сенин сийдигиң тетиякта жашайт экен. Ажырашып кетип, биякта жүрөсүң, мен ошол жактан ит кылды. Сен тукумуңар баласын төрөтүп коюп, талап коюп, оякта элге жүрөт. Сендер намыс бабы деп айтып атат. Чакырчы сону. Биздин урукка доо кетти. Доо кетти. Чакырчы сону. Бага албасаң, эмне кыласың ага? Эмнеге балалык кыласың? Деп катуу урушканда намыс үчүн, жана бийди шылдың кылганы үчүн бий келип катуу жазалаган да. Ошону коркуп турушканда, жана биз айтып эмес беле, армияга кетет. Кандай болом? Эл караган бетимди жер каратпа. Эмне кылсаң кыйын болсаң, болсоң да жер каратпа деп. Биз ошону айтпай атпайбызбы? Мен күйгөнүм ошол. Муну азыр айтып атат, санжыра не актуалдуу деп койду. Анын ичинде биздин маданият толук жатат да. Анан муну бизге мына эрекинтип, чаламолду дин бузат болуп жатып, бийликке чейин мына эрекинтип кашасын чыгарып атпайбы? Күйөсүң да, жаман күйөсүң да. Ошол баланын бабта чаап атат. Алтынайдын уулу турбайсыңбы?
Азыр мурун атаңдын оозун урайынса, азыр энеңдин оозун урайын деп калат экенбиз да. Ал баланын атасы, энесине алса. Баланын дагы психологиясына доо кетет. Доо кетип атпайбы? Баягы тең туштары менен ойноп жүрсө, анан айтат да. Бала сынат да. Жамиля уулу келет ат дейт да. Кандай Жамиля? Атасы жок. Кыргызда ошончо менен катуу кармаган биздин урукту уят кылба. Акмак деп. Мисалы 5 атасын санап, 7 атасын санап келе 5-6-га чейин эркектин аты болуп анан 7-8-си болсо эле тиги Гүлайда, Нурайда болуп эле кетсе кандай болот деп. Түбөлүк балага балта чаап атат да, мындай кылган болбойт. Мен айтар элем. Тыштыбайга сизге да бир кошумча айткым келип атат да, мына биздин президентибиз Садыр Жапаров бул келип инаугурация болгондо биринчи жарлыгы 29-январда 22-жылы. Жанагы инсандын руханий өнүгүшү жана дене тарбиясы деген да. Улуттук нарк. Андан кийин 21-май 22-жылы 21 майда улуттук нарк жөнүндө 29 майда улуттук нарк жөнүндө жарлыкка кол койду бул. 3-бү 5-чи жарлыгы. Анан могу санжыра актуалдуу эмес деген. Жана мачество дегендин баары ошо улуттук наркка түзмө-түзүлө каршы болуп. Илгери баягы көп эле санжырдачы эмес, хан деген душман болсо, айтып атпайбы, аялыңды алам, ошо согуш баштайын депчи. Анда эми жомок хан айтат, аялыңды берем депчи. Аны эртеси айтып атат, бүтүндөй малыңды алам десе, эл каршы болбосо жок, мал бердим деп берип атпайбы. Аягында айтып атат, жериңди алам депчи. Анда хан айтат, жеримдиби? Жер меники эмес, жер элдики. Ана кыргыздар бүтүндөй согушабыз, душманды кырабыз дейт. Ар ким өз күчүнө жараша иш кылыш керек да. Бул эки ишти бир эле чечип койчу иш эмес. Бул болсо мен айтар элем, бул кыргыз элине кылган чыккынчылык. Түшүнгөн жоксуңар өзлөрүчү. Мачествону коюп атышты. Бизден жетата деген бизде окшо жоголот анда. Биз жанагы сактап келатканыбызды бир эле адам баягы бир комалак чирикет деп бир карым майды бир комалак чирикет дегендей иш болду да. Муну деген жекелемде кетип калсын деген эмес. Эртеңки баягы сабак болсун. Муну сен де сот. Сен чечиш маселе эмес. Не керек болсо жалпы чечиш керек. Мындай бизде жокпу? Значит, ал жок деп айтат. Сен биздин баягы кыргыз элине кылган кылмыш болду. Түшүнөм да. Тарыхта ушундай чектен чыккандар, аял болобу, киши болобу, кандай жоопко тартылган мисалы? Бул жерде ар кандай. Мисалы үчүнчү, мен силерге айтайын эми, кандай десем, атын айтпай эле коеюн, мына турмушка чыгып, бизде тартуу бөлүү болгон. Ооба. Турмушка чыгып, анан кетип калган да. Келин кетип калып атпайбы, аялынан ажырашыпчы. Муну баягы деле кун төлөсүп деп атпайбы, ал баягы болгон малын кайра өткөрүп берсин. Мына бизде уят кылды депчи. Аны ортодон чечишип алды. Мына ажырашты деген баягы бардык жерде эмес, өз ара чечишип алышканда, бирок мен айткым келет бир нерсе. Мындай нерсе өтө эле аз болгон. Бардык турмуш куруп атканда, бардык баягы биздин ой менталитетибизди аялдар эркектер сактай билген. Ошон үчүн баягы экинчи катын алууга уруксат беришкен да. Ажырашуу эмес, экинчи катын алып, аялына чакчып койду. Жанагы тотуя, ая, мөбүс деп атпайбы? Эмне үчүн эненин атынан коюлду? Анткени бир кишинин эле 3 аялы болсо, кайсы катындансың деп эле сураган сөзү да чечип алышкан да. Ошон үчүн даже аял келишпесе уруксат беришти. Үчүнчү аял алсаң болот. Менден баягы көңүлүң калпанаса ал, бирок мен кетпейин. Ал сенин атың менен баягы көө катар жүрүп, шерменде болбойн деген да. Бул аялдар өтө деле каты кеткен эмес. Жана мен айтпадымбы? Баягы өз ара ажырашып, анан баягы бизде деле болгон илгери. Бири-биринин таарынчы эле, эч ким чечилбей эле туш тарапка тарап кеткен. Бирок кийин билинип калганда, чогуу жана бийлердин баягы отурушунда катуу сөз болгон да. Алып келесиң. Баягы биздин баягы уят ситти, жаап жүрдү. Уят кылбай бизди бүтүндөй элди депчи. Эми азыркы учурда биз баягы болуптур деп отуруп көп нерсени түшүрүп көрбөдүкпү? Азыр баары үчүн эле эмне үчүн болот экен ошондой деген сөз калып калды. Биз кыргыздын менталитетине келип, кыргыздын салтын, шарттын, маданиятын кармабайынча бул иш боло берет да. Биз ошон үчүн биз ушул кыргыз менталитетин катуу кармашыбыз керек. Биз ошондо гана мамлекет катары, эл катары сакталып калабыз.
мынтип биз болбогон жерде эле мен чоң элем мен ушундай болот деп конституцияга жазылган деп чыгара берсе болот. А конституцияны эмне дейт ата? Эл менен кеңешпей. Конституцияны ошол кыргыз менталитетине ылайыктап жазыш керек. Вот ошону айтып атпаймынбы? Ушинтип отурсак биз эртең биздин алдыбызда мына азыр айтабыз. Кыргыз биздейбиз. Кыргыздын эң биринчи күчтүү эмеси бул тил. Тилибиз жоголуп атат. Мына көрүп атасыңар. Мына тияк согушуп атса, көрүп атпайбы? Андай менин душманым жок, мен согушпайм деп. Эртең биз ушинтип келип чыга бербейби? Кыргызыңды билбейм, мен ушул жерде жашайм, мен сени согушпайм. Душманыңды билбейм деп. Ушундай сөз болсо эмне кылабыз? Илгери улуу ата мекендик согушта эл бир муштум болуп согушканда биз канча кырылсак да жеңишке жеттик, туурабы? Ошондо бийликтин күчтүүлүгү, тиледи биз ушунчалык жерди сактап калалы деп чоң коркунуч турганда бийликтен корккон. Туурабы? Ошо бийликтин артынан баягы ушунча эл кырылса дагы сакталып калдык. Мамлекет катары, мисалы эл катары сакталып калып атабыз. Азыркы учурда ошо бийликтин арасындагылар мабырекентип далдырап баягы ар бир өзүнүн жыйынтыгын чыгарып атса биз чачырап кетпейбиз. Бизди кармаган ошол менталитет. Биз ошону катуу кармашыбыз керек. Эмне болсун катуу. Бул бир кишинин чечими болбош керек. Мынчалык кыйын болуп калгандай. Ал өзү чечип кандай ким эле? Жанагы айтып атпайбы? Жер үчүн андай кыргыздар согушпа. Мен катымды бердим, мал бердим, только жер бербейм. Жер элдики деп атат. Туурабы? Ал болсо ошол биздин менталитет жетпейт. А бул жерден тура бир киши эле болот экен, аялы атын кое берсе де. Биздин тетиги улуттук баалуулуктардын баарын кетирип салбайбы? Анда эмне кереги бар анда? Эртең эмне болсо мына Ахмет дейбиз. Ахметтин аты Махмуд, Анан Мухаммед, эртең анан фамилиясынын атын угуп ойлойсуң, бул кыргызбы, кыргыз эмесби депчи. Туурабы? Мисалы үчүн бизде кыргыздар тандап туруп ат койчу. Ошону чакырып ат койчу. Кулагына 3 жолу айтып ат койчу, Ошону кубанычыбыз. Азыр каалаганын коюп атпайбы? Байканы мына Байыз байке жанагы эме да, азыр статистика боюнча, улуттук статистика комитетинин берген маалымат боюнча, үйлөнгөн жаштардын, жарандардын ар бир 4-түнчүсү ажырашат экен да. Анан ажырашканда уруш эмнеден чыкты, атаң башынан чыкты болот да. Анан ошол жанагынтип балалуу болуп, жалгыз бой калып, энесин жалгыз, баласын жалгыз тарбиялап, анан таарыныштан улам, жеке өзүнүн күйөөсүнө болгон таарыныштан улам ушинтип улуттук наркыбызга соккурулуп атат да. Ага бизге кыйын. Алимент төлөбөсө, баягы көкөктөй болуп жумурткасын салып кетип атат. Экөөнө тең кесели булчу. Аял киши акылдуураак болуш керек. Биз айтчу эмеспи эле, эгер балам, сен ушундай талтаңдап көчөдө жүрбө. Мен өзүм уголовный иштегем. 22 жыл иштедим. Ошо биринчи жолу выездге чыкканда ушундай бир саат 5-терде зордукталды деп барсак, кыз отурган экен, шаардык кыз экен. Анан жана Самат деген биздин опера улуу киши да айтты, кимден алып жүрөсүң? Дедим. Кийингениң аты чолок көйнөк экен. Ал сени көчөдөн карган зордуктабайбы? Эмне кылып жүрөсүң биякта? Мени изнасиловали. Кто изнасиловал тебя? Дедим да. Я что помню, что ли? Ничего ладно. Она айтты, мына ушундай акмактар бизди бузуп атпайбы деди. Самат айтты да. Тынчтык көрдүм да, ушундай айла жок дейт. Эми адилеттүү болуш үчүн муну апарып заявление алалы, ким зордуктарды издейли деп атпайбы. Ушуну ойлодум. Токтойт. Чолок көйнөк кийип алган, талтай жерде отурат дейт. Мени изнасиловали. Айттым, айла жок дейт. Закон боюнча муну заявление. Ма кызыл. Анан кийин талаада деди, тоңчулуктун четинде. Анан айтат, эми закон биз ошондо ичибиз күйсө дагы арыз алып издешибиз керек дейт. Анан ойлоном, ошондо эле туура айтчу, бирок эл баягы элге мамлекетке каршы чыкпайлы. Азыр биз айтсак, биз жаап кой деп айтат деп арыз алып издеди да. Ошондо ошонун арасында ушундай сөз болгондо, азыр мен ушул убакка келип калган айтым келет да. Айланаңдар, 3 турмушка чыгып, 3 бала, 3 башка болсо, биз ушуларды аяганда болбойт. Баланы да аябайм, кызды да аябайм. Кыз акылдуураак болсун, эркекке түн ичинде бир нерсе керек ага. Ойноп күлүп чыгып кете берет. А бала зыян болуп атпайбы? Кыздар талтаңдабай ошол үйүндө кечинде акылдуураак болуп, сүйүп күйгөнүн издеп тапсын. Бекеринен баягы эркек бузулса, үй бүлө бузулат. Аял бузулса, улут бузулат деп атпайбы? Ушул жерин айтчубуз керек. Канча ошол биз ошондо аялдар күкүктөй болбой, ар кимде ойлонуп иш кылып, ойлонуп турушка чыксын. Биз арынтип 34 берсең эртең биз кыргыз деген жоголот. Биз кайсысына таяшыбыз керек? Кыргыз болуп калышыбыз керек. Бир аял үчүн баягы мынтип аял кетип атат, алимент төлөбөй атат, күйөөсү кетип атат деген сөздү дагы биз аясак да буга каршыбыз азыр. Аял ойлонуп иш кылсын кыз. Ошол жанагы Капалованын айынан
ошондой жалгыз бой жашаган, ошондой турмушту башынан кечирип аткан айымдар бир 10-15% деп коелучу эми болжолдо. Козголуп ошону жактап ачат да. Туура айла жок да эмне 80-90% эми каршы турат эми жалпы коомчулукка алганда. Жана 10-15% каршы жактап атат да. Сизге кошумчалап коеюн деген мына соц тармактарда ошолор туура эле кылат деп колдоп атышат. Анан багы Facebook баракчасын ачып карасам дагы ошол ар кайсы жердеги жана ЛГБТларчы жана желеге жардыгы болот го ар кандай түстөрдө. Ошол Таллинден, ошол Украинадан, Польшадан, Россиядан, Казакстандан, Өзбекстандан колдоп, ошолор кол көрсөтөттүр. Ушундай закон чыгарганың жакшы деп. Мына Өзбекстан жакын турган Казакстандын соцсеттеринен Кыргызстанда ушундай мыйзам чыкты деп, алар мындай бизди шылдың көз караш менен карап атышат. Дүйнөлүк пресса жазып атат. Дүйнөлүк пресса жазып атат. Эми ошол соц тармактарда ошентип эми чынын айтканда беш кол тең эмес. Сиз айткандай жанагындай күчтөр бар. Алыс эркектер бар. Үй-бүлөнүн милдетин албай, бул Кудай Тааладан берилген аял аманат динди алсаң. Анан ошо бала да аманат болот да. Баланын астынан баарын жооп беребиз. Ошол баягы жоопкерчилик жоктугунан ар кайсы жерге төрөт таштап коюп, анан чынын айтканда эненин мойнуна алардын камсыз кылуу, окуусун бүтүрүү, тамакы, ашы, кийим кетесин баарын камсыз кылуу ошол жалгыз бой энелердин мойнуна түшүп калып, алар да өздөрүнүн ичкиптүүлөрүн чыгарып атышат. Бул туура нерсе. Бирок баягы кыргыз эли азыр майдаланып кетти кийинчи. Өзүбүздүн салтыбызды, наркыбызды, ата-бабалардын жолун сыйлабай калдык. Мына 90-жылдары сайыс тарагандан кийин эмне болду? Эл ушундай эмне болду? Ар ким өзүнүн арбайын соғып калды. Мына ошол убакта жоопкерчилик түйшүктүн баары чынын айтканда айыл кишилерге түшүп калды. Жана Калы Улуулия бекер айткан эмес. Ошонун жакшы сөзү бар эмеспи? Аялдар базарда, эркектер казанда калат дегенчи. Эркектер алысыраак болуп кетишти. Жалпы сүйлөшүп. Мына ушунун артынан дагы жанагындай жалгыз энелер көбөйүп кетти. Алар дагы азыр ишин чыгарып, алар колдоп атышат. Бирок бул жерде мейли алардыкы туура. Баягы күйөөлөргө алимент төлөбөй бакпай кеткендин арыз-муңун айтышат, ал туура. Бирок бул жерде кеп башкача болот. Бул жанагы Алтын Капалова деген ошондой аялдын наамын берүү жөнүндө бул кыргыздын салтына, санжыра тарыхына балта чабуу деген нерсе да, ошону кылып атат. Белки аялдардын күйүтүү, ичкиптүүлүгү ал өзүнчө, себеп дегенде сайыз убагында баары каралчы. Ошондой мата одиночка деп коюп, жалгыз энелерге, жалгыз бой энелерге пособиелер төлөнчү. Азыр же квартирада учету жок, квартирада турушат, көп ошондой жөлөк пулду ала албай атышат. Алардын арыз-муңу чынын айтканда, мындай айтканда даректүү болуп атат. Бирок ошолордун баары бул кишини колдоп атат, түшүнбөйчү. Бул жерде эки нерсе бар. Бул жерде жанагы наркка, салтка балта чабуу деген бар да. Санжырага. Бул экөө эки башка түшүнүк да. Эми мен мындай бир суроо берет элем да, тынчтыкка кетсин. Мына туура. Эгери кыргызда жашын айтып атпайбы? Ажырашып кетчүлөр. Мен жашай албайм. Ал мен сабап атат. Мен түшүнбөйм аны, ал мени түшүнбөйт депчи. Айтып атпайбы? Андай аталар айтчу да, энелер айтчу. Бар үйүңө. Биз уят кылдык, бар ошокто. Бала бакыраңы бар. Барына чыдагын. Сен эртең күйөөңдү жакшы көрбөйсүң. Сен алтык төрөгөн балаңды жакшы көрөсүң. Күйөөң эмес, сен балаң артык. Сен баланы абдан жакшы көрүп каласың. Сен бала бакыраңды таштап буяка келбе. Биз уят кылдык, баргын деген. Түнүшүндө кууп чыкчы, мен угуп калам да. Анда эле артан сөөгүм чыксын өзүң келбеди. Дегенден сен күйөөңдү жакшы көрүп чыктың беле? Эми жаман көрүп калсаң, сен ошол төрөгөн балаңды жакшы көрүп каласың. Сен ошо балаңды баккын, намыс үчүн. Балаңды баксаң, сенин атың чыгат. Унчукпай барып, балаңды бактың деп кууп чыкчы. Мен көрүп калдым да, өзүмдө деле болгон окуялар бар да. Ушинтип келгенде энебиз айтчу, бар. Билбейм, ал тамак аш керекпи, алгын баргын айланайын. Бирок энебиз кыйналчу да. Мен айтайын дегеним мындай, кыргызда бир сөз бар да. Жаман менен жаман баш кошсо уруш дейт. Жаман менен жакшы баш кошсо бу да дурус дейт. Жакшы менен жакшы баш кошсо бул өрүс дейт. Буну көп айтам. Түшүнүп атам. Тиги баласы күйөөсү кетип калып атат. Баланы багыш керек. Мындайлар көбөйбөс үчүн биз жанагыдай кыргыз менталитетин катуу кармашыбыз керек. Ойлонуп иш кылсын.
ойлонуп турушка чыгам десе, ачык эле айтайын. Талтактап монду кечинде жүрө берип, көрүнгү күктү таап алып анан келип алып, ажырашуу болсо, калгандары колдоп чыгат десеңчи, менде да ушундай депчи. Ойлонушчусун биздин балдар, кыздарыбыз. А балдарга айтарым, көзүңөрдү ачкыла. Аты жок, заты жок. Сен ошону кантип бугуп алып чыдап жүрөсүң да кайкалап түн бою башкада ойноп жүрөсүң. Бул акмакчылык кыргызда. Сен эртең ойлоносуң. Сенден чыккан жан тет жакта кыйналып жүрөт. Намыс үчүн. Эртең сен ошо талтактап балдар көчөдө жүрсө, кийин сенин балаң момундай экен десе жакшы болобу? Ойлонсоңор ошону бир аз. Жакшылап кыргызмын десең ойлон. Кыргыз десе эле баары кыргыз боло бербейт. Кыргыздын айтпадым, менталитетин, ката салтын, үрп адатын, маданиятын сактаган адам кыргыз. Мен ушу күйүп айтар элем да. Ушу сиз айтып аткан нерсе жеке керт башына эмес, жет атасына чейин, укум тукумуна чейин доо кетирип атат. Доо кетирип атпайбы? Түшүнбөйт да. Мунун баары түшүнбөйт да. Бекер айтпайм, жанагы бирде аты эле жазып турган өтпөйм, атасын билбесе жазып атпай атын. Жети тукумуна упагына жерин кетет дейт. Мен өтө катуу кетпей эле. Аял затын жамандабай эле турам мен. Просто ошол аял зат эмес, ошонун кээ бир мөөретинде аял заттар чукулап атпайбы. Турмуш куруу деген бул жөн эле бир карап койсо күлүп койду, күлүп койсо сүйүп койду эмес да. Муну эркектер айтат, мени карап койсо күлүп койду, сүйүп койду. А сен кайланан карындашым, бир аз ойлон да. Мен ойлойм. Кыргызда президенттик туура баштады эле. Адеп акты, нарк деп. Бул кагаз бетинде эле калбаш керек болчу. Ар бир кыргызда, ар бир жерде уюшулуп, катуу кармаш керек болчу. Биз ошону жөн эле бир айтып коюп эле токтотуп койдук да. Бул бирден бири бизде чоң каталардын бири. Санжарада актуалдуу эмес деген азыр ушундай сөз болуп атса, анан улуттун уңгусуна, санжарасына, карсына балта чабуу боюнча мондай эненин фамилиясын алуу мачество деген болуп атса, бул биздин тарых санжарага, биздин улуттук маданиятка каршы жарыяланган эле бир мындай атайын жасалган диверсия деп мен ушинтип ойлоп атам да. Ал Санжара деген Байыртадан келип аткан, биз Озеки да алып келип атканбыз. Жазма тарыхыбызда бар ошол 20-кылым, 19-18 кылымдан берки ошол 19-кылымдын аягында, 20-кылымдын башында ошол эле тарых фондунда, кол жазмалар фондунда көп нерселер бар. Бирок бул учуктаса түшкө кире турган ой эмес болчу да. Эми ушундай болобуз, коомчулукта, соц тармактарда неме болуп атат. Бул кыргыздын улутун бир жой жөнүндө атайын бир жасалган чет жактан келген программа сыяктуу болуп атат да, бирок биз ошентип ойлойбуз. Урматтуу эл журт, урматтуу бийлик өкүлдөрү, ошол ар бириңиздер өздөрүңүздүн оюңуздарды берип, кайрылуу жасап, жалпы коомчулук, калайык журт, кыргыз эл ошого баарыбыз ушуну ушундай саясатка каршы болсок, атанын эле атын алып жүргөнбүз дайыма эле. Мына ошол боюнча калсак, сөз бекенен чыкпайт. Биз акырындап ушундайга жол бере берсекчи, биз кыргыз боло албай калабыз, ачыгын эле айтайын. Анда мындай сөздөрдүн кереги жок. Эгерде бийлик башында тургандар ушундай чечим чыгарып атса, бул ал чечимди мисалы үчүн элден угуп туруп чыгарбайбы. Бул чечимди биз кандай чечим чыгарсак закон боюнча туура деп атабыз да. А бул чечимге биз такыр каршыбыз. Мындай жок Кыргызда. Ошон үчүн айтарым айланан кыргыздар. Баягы биз деле баягы акыл айтчу кезек болуп калыптыр. Мурун болсо жаш элек кеч элек. А көрсө өзүң айткандай улууларды айтпай атасыздар. Мына үчүн интеллигенция Кыргызстанды кармап турган бир интеллигенция эле. Негизичи ошо интеллигенция да айтпай атпай. Эмне үчүн айтпай? Анткени баягы эмне болот экен деп баягы Фейсбуктарда жүрбөйбү? Эмне болду мен айттым. Эмне болот деп ушундайлар көбөйүп кетти да. Анан интеллигенция булар кошулгусу келбейт. Кайдыгерлик болуп калды да. Булар менен эмне кылам? Чабышып дегенде унчукпай туруп атат да. Мен деле унчукпайт элем. Бирок жанга шайып атпайбы? Кантип айтпайбыз? Ойлонсоңор, мен кызды дагы, эркекти дагы жамандабайм. Бирок ар ким өз туура жолун тандасын. Канчалык туура жол тандасак, биз ошончолук жеңилирээк болот дегеним да. Биз ушуга жол бере берсек, эртең баары колдоп чыгат. Биз ушу кайдыгерликке ар бирибиз жооптубуз да. Эртеби кечпи ата-бабалардын алдында же урпактардын алдында жооп беребиз да. Туура. Ошол нерсени түшүнбөй атабыз. Түшүнбөй атабыз. Мына Кыргызда мынтип айтчу. Убагында ал жашмын.
убагында келгенде айтармын дейт. Улуулар турат өздөрү айтсын дейт. Күтө берет аягында. Болуптур, болбой калды. Кайда келет деп да. Бүт кайда. Антен баары учпа кой дейм, сеникин эч укпайт. Кайда келет деген ошол. Биз кайда келдик болбошубуз керек да. Айланайын кыргызым, биз аз элбиз. Бизди кыргыз эли деп чет өлкөдөгүлөр абдан сыйлашат. Эмне үчүн сыйлашат? Мен көп айтам ошол жерденчи. Мен айтпадым, баягы Кырчыңда менин карындашым жашайт. Баягы кишилерди кабыл алат да. Анан карындашым айтып атат. Машина менен келип эле дейт, сууну көргөндө, көп биз болуп калды. Сууну көргөндө баары чокоп барып эле чөмүлүп атат дейт. Сугачы, мурдакта. Жалынып атат дейт. Кучакта болсо, чечинбейт алар. Анан айтып атат дейт. Мына баягы бейиш деген ушул жер турбайт. Мен айтам, жеңелемде. Айланан кыргыздар, биз бейиште экенбиз. Эл Кур'ан окуп, намаз окуп, ой бейиш бере көр деп атсаңыз, бейиште экенбиз. Бейишти кармай билели. Биз ушундай сонун жерде экенбиз. Биз бейишти кармай туруп атсак, өзүбүз салтыбызды, дилибизди, кыргыз экенибизди билдирсек, биз бейиште жашаган ошол. Айтарым, айланан кыргыз болуп калалы. Кыргыз болуп өлөлү. Сөздүн ачыгы бул. Сөздүн ачыгы. Айланайын кыргыздар, тынчтык болсун. Токчулук, молчулук болсун кыргызда. Баарыбыз бири-бирибизди таанып, баягы жылы сөз айтып, баягы биримдикте жашап жүрөлү.